арпанын ала тозунан, арқарын атсам зосунан. Барыңыздарга салам. Мен бүгүн таңды Сулайман тоодо тосуп жатам. Бул жак адамга өзгөчө дем, энергия берет десе такыр ишенген эмесмин. Бүгүн чыгып, ошол сөзгө өзүм ынанып турам. Бул жакта мен жалгыз эмесмин. Башка дагы шаар тургундарын тоодо сейилдеп жүргөнүн көрүүгө болот. Таза аба, сонун болуп турат. Чында бул жактагы көрүнүштү сөз менен жеткирүү кыйын. Бул жакта байкасаңыздар, жаздын керемет күндөрү болуп, табият ойгонуп, жаңылануу жүрүп жаткан мезгили. Биз азыр бул жакта бир эженин эртең менен көнүгүүлөрдү жасатканын көрүп калдык. Барып сөзгө тартып көрөлү. Эже саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Сиз менен бирге көнүгүү жасасам болобу? Болот, конечно, болот. Бирге жасап көрөлү. Болду, белги алып биз. 1, 2, 3, 4. Бул жака көп эле чыгып турасызбы эже? Мен уже 1 жылдан бери чыгам дедим. Бул жака, Күнүгө, почти что күнүгө, как будто на работу ходим. Сонда привычка кылып алдык да. Сонун. Пенсияда небере багабыз. Анан биз үйдө туруп, мына ден соолук үчүн чыгабыз. Анан күндө бир маал ошол Сулайман тоону көрүп коюш биз үчүн өтө жакшы нерсе да. Ошол эле канча дем берет бизге, Аябай сонун адат кылып атсыз эже. Жакшы, рахмат. Бул жак адамга өзгөчө энергия берет дейишет го. Ошондой. Кандай энергия аласыз бул жактан? Энергия алганда ошол биз биринчиден кооздук үчүн чыгабыз. Мына ажайып өзүбүздүкү да бул. Анан башка жерде деле келе албай, канча зар болгон адамдар баса албай, оорукчан адамдар ушуга бир чыксам дегенде неме кылат, абас кылат. Биз болсо күндө чыгып атканыбызга буларга 1000 мерте ыраазыбыз. Ушу жерде жашап, ушу жерде туулуп өсүп калганыбызга. Биринчи парктан баштадык, кийин буяктан баштадык, ошо боюнча 1 жылдан ашты. Ушинтип басып атам, жакшы, рахмат. Сон, анда бир булантып көрбөйлү, Колубузга жакшы, белибизге жакшы, башыбызга жакшы, баш ооруйт биздики. Өдөлүш жакшы бизгечи, өдөлүп басыш керек. Кая албайбыз, бирок эми басабыз да. Күндө чыгып, ушинтип жеңил көнүгүүлөр жасап турасыз. Да, жакшы. Чынында эле таза аба, жаздын абы бул жактагы. Өзгөчө. Анын үстүнө эртең менен чыккан жакшы да. Эртең менен таза аба, анан кийин аурасы таза маалда чыгабыз да. Таза абадан жутуп, ошентип жакшы жашап атабыз. Кудайга шүгүр, сиздер дагы ошо биздин жашыбызга жеткиле. Рахмат. Ушул жерде айткым келип турат, бийиктикти каалаган адамдар дайыма тоону эңсейт экен. Бул жака чыгып, эртең менен өзүнө өзгөчө энергия тартуулап жүргөн адамдарда башкача экенине шегим жок. Жака көп эле чыгып турасызбы азат сизге? Биз жакын жерден эле жолдошум экөөбүз чыкчубуз. Бүгүн жолдошум эс алып. Өзүм чыктым ошого. Бул жактын адамга өзүнчө дем, энергиясы бар деп айтып коюшат эмеспи? Чынында ошондой нерсени сезесизби өзүңүзгө чыкканда, тоого чыкканда? Эми чыкканда кыйла жеңилдикти сезесиң. Ошон үчүн күндө чыккың келип турат да. Анан башка жерде деле тегеренебиз, бирок мынчалык эмес да. Баары Сулайман тоонун өзүнүн бир деми бар го деп ойлойм. Кадыр кетсен деген. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Таңды тоодо тоскон кандай экен? Аябай сонун. Өзүң аябай жеңил сезесиң. Сонун. Кыялдарың орнуна басып жеңилдеп калат экенсиң. Бул жака чыккан сизге адатпы негизи? Көп эле чыгып турасызбы? Жок, убактым болгондо чыгам, бирок мындан кийин адатка айландыргым келип атат ушуну. Азыр эми кайсыл жакка чейин чыгып кайтайын деген ой? Азыр чыгып эң Бабурдун үйүнө чейин бардым, ичинде отуруп 1 саат Фатиха, Ясин сүрөлөрүн окуп, Куран окуп, анан түшүп келатам. Дуаларды кылып, чын дилден.
аябай сонун окуган дубаларыңыз кабыл болсун. Анда жаңы баштаган күнүңүзгө ийгилик, жакшылыктар болот. Силерге дагы ийгилик ишиңерге, жумушуңарга. Ылайым тынч болууга. Рахмат жон. То мага өзгөчө ырахат тартуулап турат, кетким келбей турат. Бирок мен саат 9-га жумушка башым керек. Ошондуктан сиздер менен коштошомун. Эгер сиз тоого чыга албай калсаңыз, таңды ош туу менен тосуңуз. Asıl geçsen de